Кандайсыңар достор? Бүгүн 2 күндөн бери ызы чуу болуп аткан Казакстандын бийлигинин жесткий облому жөнүндө бир 2 сөз таштап койбосо болбосо, Буюрса бул окуя биздин жеңиш менен финал чыгып калды окшойт. Бирок менин айтайын дегеним, тигилердин колуна биздин белгилүү музыканттын түшүп калганы повезло да, Ошол адам аркылуу казак бийлигинин кыңыр иштери алжай эле ачылып калып, Кыргызстандын гражданское обществосу интернет аркылуу давить эткенде, ооздоруна кургак талкан сугунуп алгансы, унчукпай туруп бошотуп берди го, Эми менин тынчсызданганым дагы канча биздин жөнөкөй аты чыкпаган ошол жакта эмгектенип жүргөн жарандарыбыз камалып жатат болду экен, ошолор да билиш керек. Үнү элге жетпей отурат дегендей. Кайран Казакстандын бийлиги тим койсо, акыркы болгон ызы чууга бизди крайний кылгысы бар го, ё-моё. Негизи акыркы заманда информационная война дегендин кесепети мындай атышып согушкандан да жаман болчу болду, Музыкантыбыз менен болгон иште аябай активдүүлүк көрсөтүп, интернеттин тим эле чак желекейин чыгарып ийдиңер го. Молодцы, Ошондон улам тигилер эмне кылаарын билбей эле бозору отуруп беришпедиби? Дагы ушундай иштер аягына чыга элек көрүнөт. Ошондуктан кагылайын калайык журт мындан кийин да ушундай звездец активдүүлүк көрсөтүп, бөлүшүп, коммент жазып, өз позицияңды тарс айтып дегенде интернет аркылуу, вообще ар бирөөңөр бөлүшүп, кайсы жерден возможно болсо ошол жерден кылып тургула, дагы. А то биздин оозубузга улпак тыккысы бар тиги казак бийлигининчи, нифига себе. Вы просто забыли, кто мы дегендей, Мен ушуну айтып коеюн дедим, давайте. Молодцы, горжусь с вами дегендей.